Ушундай жагымдуу музыкалык чыгарма жалпы сагынган, сагындырган адамдарга арналды. Максаттын тактыгы ийгиликтин башаты деген да жакшы сөз бар. Анын сыңары максатты туура коюп, ийгиликти багындыралы, ийгиликтер ар бир үйдө коштолсун, ар бир адамдын жан дүйнөсүндө ийгиликтин сырлары болсун деген тилекти айталы. Азыркы учурда биздин экинчи коногубузда орун алган учуру ал болсо жогоруда айткандай эле Найман чайканасынын жетекчилери жана ашпозчулар келип отурган чагы тааныштыра алганда Найман чайканасынын жетекчиси Талант Мавлянов жана Найман чайканасынын башкы ашпозчусу Бексултан Кемелов. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер менен. Байкелер, кош келипсиздер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан эми Найман чайканасынын бардыгын эле билсек керек, биздин шаарыбыздын тургундары билет. Анан сиздерде жаңы жылга карата кандай даярдыктар болуп атат? Мына ушундан баштайлы. Бизге жаңы жылга карата бизде корпоративдер уюштурулат. 25-26 корпоратив кудай буюрса. Скидка менен кылып берип атабыз, жакшы. Башка ресторанга караганда арзан биздики. Ол немеге элдин шартына карап арзан өткөзүп берип атабыз дейм. Демек, жаңы жылга карата Найман чайканасына келсеңиздер, өзгөчө сиздердин чөнтөгүңүздөргө дагы каражатка дагы ылайыктуу экен, андыктан сиздердин бардыгыңыздарды ошол чайканага чакырып өтөбүз. Азыр болсо Бексултан байке суроо бергим келип турат. Негизи эле ошол чайкананын дейлүү ушул дасторкондун көркүн чыгарган сөзсүз түрдө ашпозчулар болуп эсептелет. Ошол ашпозчуларды негизги ар бир салтанаттын астында, ар бир майрамдын астында чоң жоопкерчилик турат эмеспи? Сиздердин азыркы жаңы жылга даярданып жаткан чагыңыздар кандай болуп жатат жана кандай жаңылыктарды киргизген жатасыз өзүңүздүн ошол ашкана жаатында? Биздики жылга корпоратив учурунда жаңы менюлар чыгып баштайт. Атайын жаңы тамактар ойлоп табабыз ошол күнкүгө. Элдердин биздин конокторубузга ыраазы болуп кетиши үчүн биз ушул менен жаңы аракеттерге, жаңы кадамдарга жаңылап турабыз тамактарыбызды. Өзгөчө фантазиялар менен баягы чынын айтканда азыркы жашообузда адамдардын табитин табыш оор эле болуп калды. Себеби аламдашуу доорунда бир кандайдыр бир өзгөчө жаңылык киргизүү дагы адамдардын колунан келип мындай бере бербейт да. Анан ошондуктан сиз айткандай жаңы менюларды жасап, адамдардын табитин табасыздар деп айтабыз. Жаңы тамактын тизмектерин киргизгенде ошол жаңы жылдык салаттар жасалат дегендей эле. Ал эми бүгүнкү даярдык боюнча 2022 жылга кандай жаңылыгыңыз бар? Биздики азыр биз баардык меню бар жасап койдук. Азыр айтып койсом биздики кызыксыз көрүүчүлөргө. Ал үчүн ошол күнү келип ошол даамдардан татып көрүш керек. Жакшы. Эми байкеме суроо бергим келип атат. Ошол жетекчи катары негизи ушундай ишкерлик кылып келесиз. Ошол чайканага көптөгөн биздин кыргыз элибиз жакшылыктарды, тойлорду дагы өткөрүп жүрүшөт да. Анан негизи ишкерликти канча жылдан баштады? Кайсыл убактарда баштап калдыңыз? Ушул деги эле чайкананы ачып калууңузга эмне себеп болду? Бизге баштаганыбызга 1-2 жыл болуп калды. Эми бир рисковать этип көрөлү дедик башында. Эчтекеден эчтеке түшүнбөй эле баштап, анан ошентип улантып бир жерден ачып, өзүбүз кичине иштеп, ал жер болбой калып, кайра бир аракет кылып, ошентип мына Кудай буйруса жолдорун үйрөнүп атабыз. Бизде жеке эле чайкана эмес, бизде комплекс, бизге Найман комплекси, аякта деген автомойкабыз бар, өзүбүздүкү фитнес клуб бар. Фитнес клубтардан акция болуп турат. Еще ресторан бар бизде, Тумар ресторан. Биздики ошолда аякта деген аякта да бизде шарттар арзан эме жакшы да. Мисалы үчүн мындай эле, костюм-шымды кийип барып тойду өткөзүп кайта бересиң да. Эчтеке алып барбайсың, бүт баары бар да. Мисалы үчүн эт да өзүбүздөн чыгат, бүт өзүбүздүн убойный цехтер бар, өзүбүздүн в общем эчтеке алып барбай эле, кетишинде бештекелди. Өзүнчө бөлүнүп турат, Найман, анан Тумар деп да бөлүп каласыздар. Тумар общий. Анан бул жалпы аттарын чечмелесек кандай аталат бул? Найман деген. Найман деп эмне үчүн атадыңыздар? Калганыңыз себеби? Биздин главный шефтин да уруусу Найман, биз да Найман, ошон үчүн Найман комплекс деп койгон. Демек, ата-бабалардын урууларга карап туруп койдук десеңиз болот. Болгон үчүн ошо шефтерибиз да Найман бар, ошо Найман комплексте ошол коюлуп калган.
Төмөндө айтып өттү, биздин той берүүчү адамдарыбыз келип эле ушу костюмчу менен келип эле тоюн берип кетсе болот депчи. Анан чынын айтканда кыргыз эли ушу када салтты бек кармаган, анан акыркы учурларда көптөгөн жакшылыктарды чынын айтканда тойканаларга берип калдык да. Анан орто эсеп менен канча сомго чейин тойлорун өткөрүп алышса болот биздин көрөрмандар? Болобу айтсак эфирден ценасын? Эфирден айтсак болот го, бирок арзан болот, барса болот. Демек жетекчи катары сөзсүз түрдө сиздерден ошол жетекчилик тарабынан арзандатуулар болуп турат. Болот, арзандатуу болот, жакшы эле арзан болот. Жакшы. Ресторанга 300 кишиге чейин батат, мисалы үчүн. Анан чайханабызга, банкетный залга 100 кишиге чейин батат. Кабиналарыбыз бар, өзүнчө бир 15 кабинабыз бар, VIP кабиналарыбыз бар. Негизи мен элибиздин жакшылык жарчысы катары ошол Тумар тойканасына барып кызматымды кылып жүрөм. Анан өзгөчө администраторлор, өзгөчө тейлөөчү биздин кыз жигиттерибиз жакшы тейлешет да, чындыгын айтканда. Анан кандайдыр бир окутасыздарбы же ушундай маанай тартуулагыла биздин кардарларга деп айтасыздарбы? Жок, эми бизде бар эле опытный эмелер да, официанттар да, эме жок, опытныйларды алабыз ишке. Опытныйлар үйрөтөт жаңы келгендерди. Демек сиздерде тартип ошондой, э? Тартип ошондой. Сизге суроо бергим келип турат, ашпазчы катары. Негизи жогоруда айткандай эле ар бир кардарлардын табитин табыш кыйын да. Кээ бир учурлар болуп калды эле, балким сиз эми чын жүрөктөн же сөзсүз түрдө бардыгын чын жүрөгүнөн жасалган, өзү эмгектенип сүйгөн тамактар жасалат да колунан. Ошол учурда кандайдыр бир терс сын пикирлер келип калган. Мен өзүм 10 жылдан бери бул сферада жүрөм. Андай нерселер болгон. 5 кол тең эмес, ар кандай кишилер бар. Жакшы жасап берсең да баягы мында болуп калыптыр деген сөздөр да айтылат. Ошон үчүн жумушта бүт полный карайбыз да, бүт жагын, салаттар кандай чыгып атат, граммдар кандай чыгып атат, товарлар кандай келип атат, бүт эт, овощидан баштап баардыгы сертификат, справкалар менен келет биздин ресторан, чайханага. Бексултан байке, байкашыбызга караганда негизи ашкана жаатында ашпазчылык кылган басымдуу бөлүгү айымдар. Сиздин келип калган себебиңиз кандай? Негизи кесипти сиз тандадыңыз беле же кесип сизди тандады беле деген суроо бергим келип турат. Кесипти кичээ кезде мен эле жакшы тамак жасаганды жакшы көрчүмүн. Ушундай эле биринчи мугалимим апам деп айтып кетсем болот. Ошого миң мерте ыраазы. Ошо азыркы эмеде бүт эле балдар болуп калган, поварлар. Командам жалаң эркек балдар иштейт. Ашпазчы катары азыр замандын талабына ылайык биздин келип аткан кардарларыбыз чын айтканда чет өлкөлүк ашканаларга жакынбыз да. Анан ошол кайсыл өлкөнүн ашканасын көбүрөөк сунуш кылышат же болбосо суранышат? Азыр бизде сиз келесиз да, келип туруп айтасыз, мындай жасап бер десеңиз, биз ошону жасап беребиз полный. Ошолордун ичинен эми балким түрк элинин ашканасы. Азыр бизде Европа стилде көп кетет, стейктер көп кетет, салаттарды жакшы кетет абдан. Основной элдин баары азыр плов деп калышкан го. Плов. Аш жейбиз деп, бир өзгөчө эт менен деп, жана силердин чайкананын дагы ашы өзгөчө да. Плов жакшы деп, основной эле плов чечет. Талант аке, ошол кардарлардын арасында азыр негизи эле чындыгында эле кыргыз эли ар бир жакшылыгыны тойканаларда өткөрүп калышты да. Ал эми ошол учурда негизги басымдуулук бөлүгү кайсыл жакшылыктарга арналып атат? Азыр эми адамдар жалаң гана же үлпөт тойлорго? Азыр адамдар бешик той кылса да ресторанга берип калды. Бүт эле азыр баары эле бешик той, тушот той, туулган күн даже берип калышты го ресторандардан. Бүт эле азыр баары эле келишет азыр. Основной эми свадьба болчу эле мында. Азыр небой ресторан тосуп калды азыр. Төмөндө Найман чайканасын көптөгөн комплекстерге бөлүп кетпедикпи? Анан жалпы жетекчи катары ошол жакта канча персонал иштейт? Канча адам жумуш менен камсыз кыласыздар? Ал жерде көп, бир 50-60 бар го дейм. Көп киши бар, 60 киши точно бар да. Демек 60 киши ошо жумуш менен камсыз болуп, жакшы иш аракеттерге жетип келатышат, э? Ашпазчыларда бул ашкана жаатында негизи сиздин шакирттериңиз болот, сизден кийинки турган ашпазчылар болот. Ошолорду сиз өзүңүздүн жеке сынагыңыздан өткөрүп аласызбы? Кандай болот? Сиз айткандай толук кошулам. Бүт келет жумушка
келгенде бүт салаттарын дегустация кылдырып, анан жаккан кишилер алып коем өзүмө. А сиз болсо ошол биринчи мугалимим апамды айтып калдыңыз. Андан сырткары дагы кайсыл жактарда окудуңуз же болбосо чет өлкөгө барып туруп бул тажрыйба алмашып келдиңизби деген суроо бар. Жок, чет өлкөгө чыккан жокмун, Кыргызстандын ичинде эле көп бренд шефтер менен иштешип калдым. Ошолордон үйрөндүм. Ошо. Жакшы. Ашпазчылыктан башка дагы жигитке жетимишенер аздык кылат деп коет го, дагы кандай таланттарыңыз бар? Эл билбеген, биз билбеген балким. Балким жакшырдайсыз, балким спортко катышам. Футбол ойнойм, жагат. Айкем айтам деп атат азыр таланттарын. Бекс тааныгандан бери эле повар дейм. Башка талантты көрө элексизби? Балким ошолор дагы тамак жасап жатканда ырдашып, кыңкылдашып дегендей. Ошондой Кеде ырдайт Бекс. кеде ырдап калат. Ырдап коет кеде. Зериккенде. Сизде кандай таланттар бар? Бизде талант деле жок андай деле. Мен негизи буга чейин эт менен иштеп жүргөм. Мен почти 10 класстан бери. Бул сферага өткөнүмө 2 жыл болду. Андан кийин ал кесипти таштадыңыз, ал ишке уланып келесизби дагы деле? Ал кесип таштабайбыз, болду, жакшы. Демек, жеке ишкерликтин дагы экинчи түрү менен алектесиздер. Анан алдыда дагы кандай максат пландарыңыз бар? Эми жыл жыйынтыгын чыгарып, жаңы жылды утурлай тосоорубузга, Кудай буйруса бир 11 күндүн тегереги калыптыр. Анан жаңы жылда дагы ушундай бир тойканалар, чайканалар жакшы бир мындай план менен кирип келет экен да. Анан сиздерде кандай пландар болуп атат? Пландар эми биздики жакшы иштетип, ушу дагы жакшы сеттерди ачсак деген эле ойлор бар. Кудай буйруса жакшы болуп кетсе баары. Бул сфераны конкретный билем деп айта албайбыз, эми колдон келишинче аракет кылып атабыз да. Кудай буйруса эми жакшы үйрөнүп кетсек, профессионал болуп кетсек, аракет кылабыз. Азыр болсо, эгер мүмкүн болсо, сиздердин балалык чагыңыздарга көз чаптыралычы. Балалык кезибизде баарыбыз эле жаңы жыл дегенде ушунчалык 1 ай, 2 ай эртелер даярданып, балаты кооздоп, сыртта аяз карлардан кар киши жасап дегендей. Ошондой кызыктуу окуялар өткөн да. Сиздер бөлүшө кетсеңиздер, кандай балалык чакта жаңы жылды тоскон кызыктуу окуяларыңыздар болгон? Кандай тосчу элеңиздер негизи? Балалык чакта эми биз ойночу элек, карларды үйүп алып, айзата жасап, сайыздерден мурдат тыгып, жасап, чана тээп, беттер кып-кызыл, колдор тоңуп калган, андай күндөр көп болгон бизде. Чана тээп, тоолорго чыкчу элек мектептерде. Муз тебестеп, тоолордон жыгылып. Муз тебестеп жыгылып, буттар сынган убакыт эле болгон. Ошол жерден мен мисалы бир жаңы жылда эсимде жок, бирок 9-класста бүтүп жаткан учурум болуш керек. Ошол жаңы жыл күнү даябагандай апам базардан кофе алып келген экен. Кофе сатып келсе, мен ошол кофени биринчи көргөн кишидей болуп аябагандай ичеминби. Эртең менен кечинде 31 күнү эртели кечке ичкенмин. 31ден кийин 1-январь жаңы жыл кирип келди, эшик каккылап ошондо туура бир жума төшөктө жатып калганмын да, аллергия болуп. Ошол соңарындай дагы кандай кызыктар болгон сиздерде? Бизде андай деле болуптур. Негизи биз жаңы жылды жакшы эле өзүм жакшы тосушумун. Балатын кооздоп, элден биринчи эле декабрь келгенде эле болду, елка тургузуп, кооздоп, ушинтип эле жылга эле жылдан жылга эле кооздоп, оюнчуктар алып тагы берчүбүз. Күтчүбүз жаңы жылды кичинекейбизде. Негизи жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам дегендей, жаңы жылда негизги жаңы жылдык акциялар кандай болот сиздерде? Ошол Найман чайканасында. Бизде акциялар шоулар болот, аларга почти бесплатно эле түшөт. Столубуз жакшы, столубузда закусканын түрлөрү болот, салаттын түрлөрү бар. Буга чейин тойдо коюп келген столдон да жакшы болот, Кудай буйруса. Баасы ошондой эле болот, бирок неме шоулар ырчы тамада эмелер
бесплатный эле болот да баары. Демек сиздер белгилеген акчага барышса, анын ичинде шоу программадагы кошулуп, тамак аштар дагы кененирээк болот экен. Биздин эстрада ырчыларыбыздан, жылдыздарыбыздан келип, жаңы жылга карата жакшы чыгармаларын тартуулап, элибиздин көңүлүн көтөрөт экен. Булай бурса. Ашкана жаатында негизи кайсыл тамактарга көбүнчө басымдуулук жасайсыздар? Өзүңүз айтып кеткендей эле бул ашты айтып кеттиңиз. Дагы кандай тамактар чыгат? Эми улуттук тамактардан бизде основной эле банкеттерде тамактарыбыз бар өзүнүн. Балык бар, стейк. Өзгөчө 5 бармак чыгат. Өзгөчө 5 бармак само собой чыгат. Еще жаровнялар бар, түрлөрү бар. Еттин, стейктердин түрлөрү бар. Второйго. Первыйга эми шорпо эле болот. Любой жерде. Эми мындай да. Мисалы корпоративде биздики ар кандай первыйлар кетет, стейктер кетет. Мисалы сиз келесиз да, келип туруп мага мындай жасап бер деп айтасыз. Биз ошого аракет кылып, жакшы силердин бүгүнкү күнгө жакшы өтүш үчүн биз полный аракет кылабыз да. Демек кардарлардын табитине жараша кардарлар кандай талаптарды койсо, ошол талаптар сөзсүз аткарылат экен да, сиздер тараптан. Ушул жерден кечке жаңы жылды биз сөз кылгандан кийин негизи жаңы жыл эмне деген суроо бергим келип атат. Сиздер үчүн келиңиздер. Жаңы жыл мен үчүн эми жылдын аягы эле болуп сезилет. Ошондой эле ойлойм. Эмне үчүн жылды, жаңы жыл десе, жаңы жыл башталып атса, сизге кандай бир себептен? Жаңы кайрадан башталды деп эле. Идеялар, жаңы пландар түзөбүз. Кийинки жылга, кийин дагы бирдеке чоңоюшубуз керек биз. Найман комплекс дагы чоңоюп, жаңы ресторандарды ачып дегенде ошого аракет кылып атабыз азыр. Жаңы жыл негизи үй бүлөлүк майрам деп коебуз да, үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен ушундай бир жайылган дасторкондо отуруп, жаңы жылды тособуз да, баардыгыбыз элечи. Анан жана балалык кезде эстеп өтүп эле, эми азыркы учурга келели, кимдер менен тососуздар жаңы жылды? Байкеден баштайлы келиңиз. Кардарлардын көңүлүн тыйбай. 31 күнү дагы ошол жакта стол даярдап, кардарларды күтөсүздөрбү? Кардарлар заказ берсе айла жок күтөбүз да, тособуз. 12-де по-любому үйгө барабыз. 12-ге чейин эми баары бир кызматта болобуз. Кызматта болуп, элдин кызматта жүрөбүз. Жаңы жылда кетип калсак болуп атат да. Жакшы, эл камын ойлогон мыкты инсандар, мыкты мырзалар экенсиздер. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Негизи ошол Найман чайканасында иш алып барганда дагы ар кандай кызыктуу окуялар болот, же болбосо өздөрүнүн кандайдыр бир эрежелери болот да. Балким сиз жетекчи катары кызмат тейлөөчү кыз балдарды алганда дагы өзүнүн кандайдыр бир эрежелери, критерийлери барбы? Тажрыйба болуш керек менимче, Байке. Эми карайбыз да, тажрыйбасына карайбыз, каякта иштедиң деп сурайбыз. Сурабан алабыз, жумушка келгенде сразу эле кел. Жумушка келгенде бизден 3 күн стажировка өтөт. Стажировкадан өтсө, жумушка алабыз. Бала өзүн кандай алып кетет? Эл менен кандай сүйлөшөт? Ошонусуна да карайбыз. Бала шустрый болуш керек. Кардарларды табитин таба билиш керек, аларга жагыш керек, Бексултан деле мисалы үчүн мен тааныганыма 6-7 жыл болду. Мен ойлойт элем, булай буюрса кафе ачып калсам Бексултанда барып иштетем депчи. Анан биз кафе ачкандан кийин эле бирөө айтып калды. Бека азыр үйдө экен деп калды. Анан резко чалдым мен. Бека команда чогултуп кел, иштейбиз. Ошондон эле чогуу иштеп жүрөбүз. Жакшы сет эле. Тамактарды баары даамдуу да, бүт мындай айткан тамак айткандай чыгарып коет да. Бекс мындай кылыш керексиң, ошондой украшение чыгарып коет да. Ошол азыр тойканаларга, ушундай ресторан, чайканаларга карасак, ар кандай стилдеги тейлөө кызматтары бар да. Сиздердики мисалга алганда европалык стилде дагы тейлөө кызматтарын көрсөтүшөт. Этно кызматында. Ал эми сиздердики кандай кызмат көрсөтүү? Биздики европейский стилде өтөт. Мисалы силер конок болуп келип калдыңар, биздин обслуживающий персонал силерге күлүп тозоп алат. Сөзсүз барышыбыз керек экен, күлүп тозоп алат. Тамак жагынан дагы силерге жакшы тамактар айтып берет.
Демек заман талабына жараша сиздер дагы европалык стилге көбүрөөк басым жасайсыздар. Менюдан карап ошол тамакты мисалы үчүн мындак соот, мына мисалы үчүн муну этин көбүрөөк күрүчүн азыраак салса болобу деп мындай айтса, ошонун баарын кылабыз да баарын. Эми кыргызбызда кээде ооштуруп берип койгулачы деп суранабыз да, мисалы этин көбүрөөк кылып койгулачы, этин азыраак кылып койгулачы салатыңардын деп. Эми бизде кыргыздар ар кандай кардарлар бар да, ошентсе демек силер кардарлардын кандай талаптары болсо сөзсүз түрдө талаптарын аткарып бересиздер, Ыраазычылык билдирели сиздерге, Талант байке жана Бексултан байке. Дагы да болсо ишиңиздерде ийгилик болсун, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Колуңуз дарт көрбөсүн дейли, дагы да болсо жакшы мындай татымдуу тамактарды даярдап жүрөрүңүз. Сиздин ишиңизге ийгилик, дагы да болсо Найман чайканасын чоңойтөрүңүз. Анда сиздерге элибиз менен жакшы каалоо тилектериңиздерди айтыш үчүн эркин микрофон берели, мүмкүн болсо. Ассаламу алейкум. Биринчиден баарыңарга, көрүп жаткандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин комплекске келип мейман болуп кеттиңиздер. Ар дайым жаңы жылга ар дайым эшигибиз ачык. Жагымдуу атмосферада тосуп алышат. Тосуп алабыз, Кудай буйрса, жагымдуу атмосферада. Бексултан мырза. Биринчиден кыргыз журтуна аманчылык, токчулук болсун. Ушундай эле мени көрүп жаткан ата-энеме ызык салам, бир туугандарыма ызык салам. Ушундай эле Найман комплексине келип, эки корпоративди өткөрүп кетиңиздер. Барыңыздар, чакырабыз дейли. Рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирели. Биздин студиябыздан экинчи коноктору бул Найман чайканасынын жетекчиси Талант Мавлянов жана Найман чайканасынын башкы ашпозчусу Бексултан Кемелов болду. Бүгүнкү күнгө боюнча биздин дагы сапарыбыз карады. Биздин катарда болгонуңуздарга ыраазычылык билдирели. Ар бир үйдө тынччылык, береке болосун. 1,5 саат кызматыңыздарда кесиптешим Айжан Кенжебаева жана мен Адилет Аманголов болдум. Жалпыңыздардын үйүңүздөрдө жылуулук болсун жана ошондой эле дайым көңүлдөр басын, өмірлер солуасын деген тілек менен программамызды жыйынтыктап, түнүңүздөр бейпил болсын дейли.